Üstümüzdегі жылдың 8 февраль күні Конституциялық соттың демилгесін қолдап, мамлекет башчы Кыргыз Республикасының Конституциясының қабыл алынғандығының 30 жылдығын майрамдауға даярдык көрүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Өзүңүздөргө маалым болгондой, ар бир мамлекет үчүн эгемендүүлүктү алган күндүн жана мамлекеттүүлүктүн негиздерин түптөгөн көз карандысызды бекемдеген мамлекеттин баш мыйзамы Конституцияны кабыл алган күндүн мааниси зор. Коңшу мамлекеттерди алсак, мисалы, Казак Республикасында, Россия Федерациясында жана башка ушул сыяктуу боордош коңшу мамлекеттерде Конституциянын юбилейлик даталарына чоң көңүл бурулуп, майрамдоону өткөрүү үчүн даярдык көрүү жөнүндөгү жарлыктар кабыл алынып, жогорку деңгээлде өткөрүлөт экен. Биздин мамлекетибиздин эгемендүүлүккө ээ болгондон баштап 30 жылдык тарыхында мындай жарлык биринчи жолу чыгып атат. Кыргыз Республикасынын ар бир жараны өлкөнүн конституциясынын духун жана маанисин жакшы билүүгө тийиш. Конституцияны урматтоо, сактоо жана анын маанисин түшүнүү менен гана биз мекенибизди, Кыргызстан элинин баалуулуктарын сыйлайбыз жана өлкөнүн өнүгүүсүнө, коомдук ынтымакка, тынчтыкка жана бейпилдикке жетише алабыз. Жарлык менен Конституциянын 30 жылдыгын майрамдоого байланышкан иш-чараларды даярдоо жана өткөрүү боюнча министрлер кабинетинин төрагасы баш болгон бийликтин 3 бутагынын өкүлдөрүнөн турган уюштуруу комитети түзүлгөн. Министрлер кабинетине 2 жумалык мөөнөттө Конституциянын 30 жылдыгын майрамдоо боюнча иш-чаралардын планын бекитүү, анын ичинде окумуштуу конституционалисттердин, жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдүн конституциялык сотторунун өкүлдөрүнүн катышуусу менен эл аралык илимий практикалык конференцияларды уюштуруу тапшырылган. Бул илимий практикалык конференцияга 30га жакын мамлекеттердин өкүлдөрүнүн жана мамлекет башчы Садыр Нуркожоевич Жапаровдун катышуусу күтүлүүдө.